Эгемендүүлүк күнүнө жана Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевди эскерүүгө арналган сүрөт көргөзмөсүндө эгемендүүлүк алганга чейинки жана андан кийинки кыргыз элинин маданияты, жашоо таризин чагылдырган сүрөттөр илинген. Негизинен көргөзмөдө Аман Асранкулов, Леонтий Горбуновдун, Батыр Жалиев сыяктуу белгилүү сүрөтчүлөрдүн түрдүү жанрдагы мыкты чыгармалары менен таанышууга болот. Андан кийин бул жердеги сүрөттүн баягы жанры боюнча ар кандай жанрда иштелген. Бул жерде натюрморт да бар, пейзаж да бар, тематикалык чыгармалар да бар. Ошол сүрөттүн бардык жанрында жаратылган сүрөт искусствосунун чыгармалары коюлган. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевдин чыгармачылыгы өнөр жай жана айыл чарба темасына арналган. Ал өлкөбүздөгү эпкиндүү курулуштарды, элет жерлериндеги өзгөрүүлөрдү тарткан сүрөттөрүндө кеңири чагылдырган. Сүрөтчүнүн өнөр жайлуу Ош курулуп жатат, Айдаркен комбинаты аттуу чыгармалары жана анда иштеп жаткан жумушчуларды өзгөчө көрсөтүп берген. Батыр Жалиев живопись графика жаатында мыкты картиналарды жараткан. Ош шаарындагы жалпы көркөм өнөрдүн өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон адам болчу. Бул жерде белгилүү инсандар катарында ал киши эми Кыргызстандагы барбаган жери калган эмес, бул кишинин жалаң натурадан сүрөт тартып, анан ошол эмгектерин алып келип алып устаканасында өзүнүн аларды түнү күндү иштеп, анан ошол эмгегинин натыйжалары бүт областтык, республикалык, анан союздук чоң выставкаларда турган да. Сүрөтчү Батыр Жалиев Фрунзе көркөм сүрөт окуу жайын бүтүрүп, 1968 жылдан баштап СССР Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болгон. Анын сынынан өтүп, өзүн шакирти катары эсептеген Нурхан Кангелдиева сүрөтчүнүн бардык чыгармаларында өзгөчө дем күчтү байкап келет. Десем, ошо Горбуновдун, Батыр Жалиевдин сүрөттөрүн, сөздөрүн угуп, ошолордун баасын алыш өзүм азыр ойлосом өткөн сайын өзүм ошого сүйүнөм. Кудайга миң бирдей шүгүр дейм. Ошол кишинин ошондой искусствонун адамын, ошондой таланттуу кемеңгер адамдын батасын алып калганга. Ол көзү жетик, ошондой бир караганда кемчиликти алып, жакшылыкты сонун кылып айтып койгон. Киши очу кемчиликти айта бербейт эле, бирок жакшы жагың болсо ошондой жеткиликтүү айтып койгон чын кыраак аксакал киши очу. Сүрөтчүнүн көркөм сүрөттөрү республикалык, бүткүл союздук жана эл аралык көргөзмөлөргө катышып, байгелүү орундарды ээлеген. Эмгектеги артыкчылык медали, Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү ардактуу наамы ыйгарылган. Бүгүн анын сүрөттөрү эгемендүүлүк күнүнө арналган көргөзмөдө орун алды. Негизи бул көргөзмөдө биз азыр 40тан ашуун буюм предметтерди койдук. Бул живопись, бул графика, бул скульптура сүрөттөрүн көрсөттүк. Кыргызстандагы белгилүү сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү, андан тышкары чет өлкөдө жашап эмгектенген сүрөтчүлөрдүн дагы сүрөттөрү бар биздин музейде. Эгемендүүлүк күнүнө жана Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевди эскерүүгө арналган көргөзмө 10 сентябрга чейин уланат. Анда эң баалуу сүрөттөр камтылган. Каалоочуларды чыгармалар менен таанышууга музей кызматкерлери чакырып кетти. Нуржамал Алымкулова, Уран Адешев, ЛТР, Ош шаары. На этих удивительных картинах срез жизни страны до и после обретения независимости, 30 лет в красках и полотнах, которые принадлежат кисти одного из самых выдающихся художников современности в Кыргызстане – Батыра Жалиева.
Анан кейін бұл жердегі сүрөттүн На этой выставке представлены картины в разных жанрах. Масло, графика, есть также скульптуры. Здесь не только работы Батыра Джалиева, но и других известных художников, таких как Горбунов, Асанов и другие. Самые лучшие картины можно увидеть здесь. Ларда бар. Выставка памяти народного художника Батыра Джалиева, которая посвящена также Дню независимости Кыргызстана, открыта в южной столице. По его работам можно проследить историю страны, как поднимался Кыргызстан в области сельского хозяйства, как строился. Каждая картина как маленький кусочек жизни, выхваченный кистью талантливого мастера. Индустриальный Ош, Ош строится, Хайдарканский завод. Названия полотен говорят сами за себя. Батыр Джалиев – это уникальный талант. Он все время трудился, пропадал в своей мастерской. Его картины очень высоко оценили не только в Кыргызстане, но и в других странах. Народный и всеми любимый художник Кыргызстана Батыр Джалиев окончил Фрунзенское художественное училище. В 1968 году стал членом Союза художников СССР. Художница Нурхан Кангильдиева почитает его как учителя и черпает вдохновение в его работах. Я очень горжусь, что лично общалась с Батыром Джалиевым, училась у него, а также у Леонтия Горбунова. Это великолепные мастера, и они всегда давали очень точные замечания, были очень чуткими и человечными. Звание народного художника далеко не первое в числе почетных наград мастера. Он неоднократно участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках, занимал призовые места. Награжден почетной медалью и почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР. На выставке представлены более 40 работ известных художников. На открытие мы позвали художников и искусствоведов. В другие дни ждем и всех остальных. Выставка, посвященная Дню независимости и памяти художника Батыра Джалиева, продлится до 10 сентября. На ней представлены самые интересные и ценные работы мастера, ознакомиться с которыми могут все желающие. Алена Смирнова, Нурджамал Алымкулова, Уран Адишев, ЛТР Ош.